Ассаламу алейкум, урматтуу Кыргызбай YouTube каналынын катталуучулары, урматтуу Москвада эмгектенип жаткан бекендештер, саламатсыздарбы, кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Мына орозонун 4-күнү дагы келип калды. Бүгүн мына чайхана Далина бизди атайын жарнамага чакырган экен. Буюрса мына мекендештерге мына 10 кишиден ашык адам келип, озочарлык же чай ичүүлөр болгон болсо, 10% арзандатуу менен буюрса орозо ичи кызмат көргөзөт. Толук маалымат мына Азим тууганыбыз экөөбүз тааныштырып көргөзөлүк. Ассаламу алейкум, Азим. Иштер жакшыбы? Рахмат, жакшы болсун. Бул чайхана 4 жылдан бери элге кызмат көргөзүп келет деп айтып калдың. Толук кенен тааныштыралык. Негизи канча адамдык бул чайхана? Так, чайхана Далина ВДНХ-дагы, проспект Мера 119, строение 60. Бул жерге 800 адамга чейин батат. Бүгүн болсо как раз ошол 300 кишиге оз ачыруу аземин өткөрүп атабыз. Ошо аябай чоң озачарга келип калыппыз. Адрестерин мен жазып койдум. Негизи Далинаны биз көп эле жолу көп жерден тартып келгенбиз. Москвада 2 филиалыңар бар, адашпасам. Метро Киевская да, один бул жерде ВДНХ-да болот. Бул жер 24 саат иштейт буюрса. 24 саат иштейт. Бардык эле Далина чайханасынын сеттери 24 саат иштейт. Киевскаяда дагы ошол 24 саат иштеп атат азыр. Парковкалар боюнча каяка койсо болот? Биз мону кире бериш жагына эле койдук. Мекендештер ошо парковкалар ошол жагына коет экенсиздер. Анан бул эми ВДНХ-нын паркынын ичинде жайгашкан бул чайхана. Ошондуктан келип айланганча, эс алганча, сүрөткө түшкөнчө, мисалы, эс алуу күндөрү келип, жыргап, чай пай ичип, мен азыр 3-этажындагы көргөзөмүн, 3-кабатында телефон, китеп окуп, отуруп, мындай сергип, эс алып кеткенге да мүмкүнчүлүктөр каралыптыр да, эң жогорку 3-этажында. Жүрүңүздөр, көргөзөлүк анда. Бул жерде чакан той аштарды дагы өткөрсө болот турбайбы биякта? Өткөрсө болот. 300 адамга чейин бүгүн оз ачыруу болуп атат. Чоң бизде банкеттерге бизге ошол персональный ар бир той ээлерине өзүбүз подход кылып, биздин администраторлор, управляющийлер ошол менен заниматься этет. Бизге только келип эле кайсыл той болот, кайсыл маараке болот, ошону айтса эле кылып беребиз баардыгын. Ассаламу алейкум, Чынар айка, кандайсыз? Жакшы, ден соолук кандай? Чынар айкагабыз көп жолу тартып жүрөбүз, элдин кызматында калабыз. Как раз мына Озачарга кире берсек учуратып калдык, почен ооруп атты деди эле. Ишиңизге ийгилик. Ден соолук болуңуз. Рахмат. Ден соолук дейт жактан. Телефонду алып туруң чалганда. Болду. Адам запара кылып койгондур. Көп жолу тартып жүрөбүз агабыз элдин кызматында. Бул киргенде эле ошол далилде жазылып турат экен, бул жер эми чаканын баарын бул жагында мороженоолор бар экен, а? Жасалгалары негизи чындыгында өзгөчө экен. Мен 4 жыл болсо дагы биринчи жолу келишим чындыгында могу чайханагачы, чындыгында өзгөчө экен. Аябай чоң экен. Мына балмуздактардын түрү бар, мына караңыздарчы. Мороженое балмуздак деп айта берейин, эми мына түрлөрүнү жеп кетесиздер. Ошол жазда ошол парктарда сатылат го, ошол балмуздактар. Суусундуктар, шириндиктер өзүңөрдөн чыгабы кандай? Бизде өзүбүздүн поварлар жасайт. Алып келгендер дагы мурун бар болчу, бирок азырынча көптүк шириндиктерди өзүбүз жасайбыз, поварлар. Бул жагында эркектер, аялдар, ажаткалар өзүнчө отдельный ушундай экен. Бул жерлерде чай ичип отурса да болот, 2 киши. Бул оңдон башталган да? Оңдон башталганда бул бизде банкетный зал болот. 100 адамга чейин бул жерге батырып тойлорду өткөзсөк болот. Дайыма өткөрүп келишет биздин туугандар бул чакан той, чот той, ошол. Канча адамдык кылса болот биякта? Бул жерге 100ге чейин батырса. 100ге чейин ушул жерге батырса болот. Бул жерде 2-этажда бар. 2-этаж бул жагында өзгөчө караңыздар. 2-этажы өзүнчө керемет. Жана айтылган 3-этажы мына өдөдө ал жакта ошол китеп окуп, жыргап эс алса болот. Ал тынчыраак экен аягы. Өзүнчө керемет экен. Кай жактан барсак, бул главный залдан көргөзөлүк анда. Канча биздин мекендештер эмгектенет бул жакта азыр ошондо көп адамды көрдүк да. 50дөн жогору. 50дөн жогору. Бул бир эле эмеде, сетте филиалда 50дөн жогору биздин жарандар эмгектенет. Анан жана экинчи Киевскийде дагы 50дөн жогору. Машалла, мына бул жакта торттор, пахлавалар бар экен. Төлөөлөр ошол наличный дагы карта менен төлөсө болот экен. Могу жерде повербанктар бар экен, мындай айтканда бери зарядник, мындай көп нерселер бар экен да. Мындай силерге бир катар көргөзсөк. Жүрөм тууган. Бир катар көргөзөлүк. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Иштериңиз жакшыбы? Бул жерде аттуу баштуулардын чогулуп бүгүн озачар кылып берип атыпсыз. Аябай көп адамдар экен. Бизден жарнама тапканы келе калдык. Кыскача элге кайрып сүйлөп койсоңуз да болот. Убакыттан пайдаланып. Эмне дейсиз? Бул мына жараткан Аллах Тааланын ыйык Рамазан айында
Bötön el, bötön jerde jursак dagı mekendештерибизди топтоп жүз көрүшүп, ифтарлыкты чогуу кылып, озо чайыл деген ниетте элдер чакырдык. Мырзаларды да, аялдарды дагы, айымдарды дагы. Эми ушул Рамазан айында туткан орозолору кабыл болсун, окуган намаздар, ибадаттар баардыгы кабыл болсун. Ар бирибиз эми ниет менен ушу мекенди таштап талаага чыктык. Ушу ниеттерибизге жеткирсин жараткан Аллах Таала. Кыргыз элибизге тынччылык, аманчылык берсин. Кыргызстаныбыз өнүп өссүн. Ушу алдыңкы мамлекеттерге катарына кирип, ушу биздин талаада жүргөн чет мамлекетте иштеп аткан эмгектенип жүргөн мекендештерибиз дагы Кыргызстанга барып мекенибиз үчүн иштеп калса деген ниетибиз бар. Ошого бүгүн жердештерибиз менен мындай жүз көрүшүп бир ифтарлыкты чогуу кылайлы деген ниетте чакырдык. Баарынын келген кадамына жараткан Кудайым сооптору жазсын. Тынччылык, аманчылык берсин, ниеттерине жетсин. Аллахым өзү колдоп коюп жүрсүн. Кылган ыксаңыз Аллах Таала кабыл кылган болсун. Ишиңизге ийгилик. Рахмат. Ичкерин тааныштыра алганда тууган жүр. Бул жак ошол биринчи кабаттагы чоң мындай залы караңыздар. Эң негизги залы ошол жер. Ушул жерде болот, бардык биздин коноктор основном ушул жерде отурат. Ушул жерде болот. Банкеттер боюнча азыр bizde Рамазан айында bizde жакшы акция болуп атат. Ондон жогору оозу ачып бизге келген конокторго 10%га чейин төмөндөтүп берүү, арзандатып берүү. Бизден келгендерге мына бул канча сомдук депозит ошону түшүндүрө кетсең? Бул жерде азыр бизде көбүнчөсү биздин эмелер коноктор өздөрү ала келишти. Жана дагы биздики негизи депозитти санай келгенде 1600дөн жогору болот. 2000ге чейин болот. 1600дөн башталат. Башталат, ошондон башталат. Бул примерно канча сомдук болуп калды ошондо? Канча сомдук? Бул жерде эми кулпунай, кивилер, чучуктар өздөрү тарабынан алып келдин да, ананас кесилгендери мисалы. Калганы өзүңөрдөн чыкты. Салат, самсылар, мисалы. Бардыгы бизден. Суусундуктун баары өзүңөрдөн чыгат. Ооба, бизден. Бизден бул тамактардын дагы бардык эмелери, продукция бизден Кыргызстандан келет да. Ошонусу менен биз көбүнчө сыймыктанып, ошону көбүнчө айтабыз. Аябай жакшы. Канча тапчан бар силерде бу жактан? Көп мекендештер отурат азыр. Үстүндө дагы бар, бардыгы менен 12. 12 тапчан бар. Оң жагында дагы, сол жагында. Бул жакты дагы караңыздар. Негизи ашкана канча адамдык негизи? Бизге бардык 3 кабатты кошкондо, основной залдын бардыгын кошкондо 800гө чейин батат. Бул чайхананын ичинде. Ал эми жайында бизде тышкарыдагы болот, ага чейин бардыгын санасак 1000ден тегерек болуп калат да. 1000 тегерек болуп калат. Аштардын килограммы канчадан? Экинчи этажга каяктан чыгабыз? Экинчи этажга сүйлөшкөнчө. Аштардын килограммы боюнча айта кетсең? Канча түр демделет силерде мисалычы? 3 түр бар бизде. 3 түр бар өзүңөрдө, Эң негизги болуп чайханский, чайхананын өзүнүн биздин поварлар иштеп чыккан аш бар. Далинанын өзүнүн ашы бар кандай? Ооба, фирменный. Мынакей экинчи кабаты. Бул жагынан өзүнчө керемет. Мына өзгөчө оймо чимелерди мындай жерге коюп тилгери ташка чийилген мындай бугунун сүрөтү, кыргыз үйүбүздүн мындай сүрөттөрү бар экен бул жакта. Бул светомузыкалар кандай? Бул светомузыка да биз муну иштетпейбиз, так как бизде акустикалык музыка, бизде музыканттар гитарада, комузда ойнойт. Живой болот ошондо бул жакта. Живой музыка. Бул жакта дагы сөрүлөр бар экен, тапчандар. Бул жакта ошол бир учурда канча бир 10 адамга чейин отуруп баш жеп кетсе болот турбайбы да? 10-12 адамга чейин болот. 12 адамга чейин. Отуруштардын негизи түрү көп, мисалы чогулуштар, мисалы мына сөкө салуу, биздин када салттын баардыгын өткөрсө болот экен да, значит мына карагандачы, караңыздар. Негизи кыргыз той кылганда 300 адамдан кем эмес адам чакырып той кылабыз го. Аябай жакшы. Азыр ушул бүгүн бизде 300 адам мынакей отурат, силер көрүп алсаңар болот. Бардыгы өз ордунда, эч ким кысылбайт, свобода отурушат да. Өзгөчө башка чайханалардан айырмаланып тамактарыңар барбы мындай башкача ошол Далинан деген? Бизде азыр аябай хит болуп аткан козу гриль бар. Козу гриль бар, өзүбүздөн ошол жасап, козу Кыргызстандан, бул жерде Россиядан, Дагестандан алып келинет. Дагестандын козуларын пиширип чыгарып бересиңер. Мындай сели болобу же кандай жиликтенип? Целый, бардыгы целый болот. Повар ошол бизде шеф-повар келип, коноктордун астында өзү жиликтеп берет. Чеберчилик менен жиликтеп берет, Мына бул жактарынан бир катар көргөзө кетелик анда, караңыздар.
мына ушундай. Караңыздар. Биздин эжекелер да өзүнчө отургузуптур бул жака. Караңыздар, мен сиздерге айткан 3-чү этаждагы өзгөчө жасалгалар менен ушундай кооздолуптур. Китептер бар экен могул жерде. Бул эми ошол паркка айланган келген, мисалы семенилер болсо, мисалы жөн китепке кызыккан, китеп окугусу келген мекендештер болсо дагы, бул китептерден калаганда пайдаланып окуп, бул жерлерде чай ичип кеткенге мүмкүнчүлүктөр аябай шарттары жакшы каралыптыр. Караңыздарчы. Кооздугун караңыздар. Мекендештер, мына ушундай шашлыктар сиздерди күтүп турат. Мына чекеде лүлү кебап, тооктун канаттарынан шашлык, могу кабыргадан шашлык экен, бул стейк. Мына караңыздар, оушей шашлыктар дагы бар экен. Мына жылкы союлуп тур. Озачарга мындай чоң-чоң 8 казан сиздердин кызматыңыздарда болот. Айткандай эле ошол кой дагы биширип беришет. Жылкы, торпоктордон биширип бергенге казандар жетиштүү да, караңыздар. Мекендештер мына ушундай толук маалымат бердик окшойт. Түшүнбөгөн суроолор болгон болсо, тойлор боюнча, отуруштар боюнча, мисалы чогулуштар боюнча номерлерине кайрылсаңыздар болот. Парковкалар ошол метро жактарга койсоңуздар болот экен. Ошол 80 рубльдик парковкалар бар экен. Депозиттерге дагы бир катар токтоло кетсеңиз, тойго канча анан кийин Куран окутуу аркылуу өзгөчө болот дейм, арзаныраак болот дегендей ошону. 1,5 миң рубльдан жогору болот. Ошондон эң түпкү эмеси ошо 1,5 миңден. Куран окутууларга дагы. Куран окутуу, тойлор бардыгынан. Бирок эми бул жерде ар бир биз клиентке карайбыз, кандай запрос болот, канча киши болот, ошонун бардыгына карап биз өзүбүз да персонально ар бир биздин келген коногубузга чыгарып беребиз да. Аябай жакшы. Ишиңиздерге ийгилик мекендештер. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Аллах Таала орозо айында кылган ихсандарыбыз баарын кабыл кылган болсун. Мына орозо айы ушул жакшылыктар кылуу айы, ошого биз кайсыл жакка барып тартпалык, ошол арзандатууларды, өзгөчөлүктөрдү кылып тартууга аракет кылып атабыз ар дайым. Мына киргенде могу жерге атайын ошол төшөктөрдү коюп коюптур, жазда эми фонтан болот дейт. Ага чейин эми кышында фонтанды ороп коюпсуздар ушундай төшөктөр менен. Көрүшкөнчө анан мекендештер, ишиңиздерге ийгилик, эч качан оорубаңыздар, тынччылыкта, аманчылыкта ушул YouTube аркылуу көрүшүп тура берелик. Ассаламу алейкум. Анан дагы мекендештер, кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге сүйүнагамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан, базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.